Анан убакытка дагы бир кененирээк таржыма берүү үчүн ушундай бир нерселерди айтсак болчудай да. Биз жогоруда айттык, убакыт бул ар бир адамдын байлыгы деп. Бирок ал нерсени ар ким ар түрлүү түшүнөт жана ошого жараша жашоосун тартиптейт. Эми ошол убакытты кимде ким туура тартиптеген болсо, ал сөзсүз жашоосу сапаттуу жана жеткиликтүү болот. Мындайча айтканда, бул жашоосу дагы Пайгамбар алейхиссалам айткандай, бул жашоосунда да бактылуулукка жетет. Аллах Таала мээримин алган болсо, акыретте сөзсүз бешикке кирет. Бул убакытты туура пайдаланып алган киши жөнүндө сүйлөп атабыз да. Бирок биз азыр айтайын дегеним, бар убакытты канткенде туура пайдаланабыз жана ошол сиз айткан убакыттын ордуна берүүчү мындай нерсе жок. Берүүчү нерсе жок. Бирок мен бир нерсени айтам да. Бирок анын акысын берсе болот да. Убакыттын акысын берсе болот. Эми суроо, канткенде биз убактыбыздын акысын беребиз? Сонун суроо экен. Аябай айландырып туруп сонун бир суроону берди да, урматтуу агай. Мындай, негизи убакытты туура пайдалануу кимге керек? Биринчиден ушул маселени карашыбыз керек болот да. Максаты жок болсо, ал адамдын планы жок болсо, анда ал адамга убакыттын кереги жок негизи. Эмнеге бизде убакыт керексиз, ушундай бир жараксыз, аябагандай ысырап болгон бир баасы жок. Биз баалуу деп атпайбызбы? Бирок баасы жок болуп калгандыгынын себеби көпчүлүгүндө жашоосу максат менен пландалган эмес. Максат менен, план менен уюштурулган эмес. Мындайча айтканда, максат коюлган эмес, кайсыл бир убакыттайын ушул максатыма жетем. Бирок ошол максатка жетүү үчүн тепкич бул пландар коюлган эмес. Демек биз азыр ошол нерсени чечип берүүгө аракет кылабыз. Кантип максат коет жана ошол максатка жетүүдөгү убакытты кантип туура пландаштырат. Негизи бул максат тагыраагы убакытты туура пайдалануу бир канча этаптардан турат. Эгерде биз ушул ар бир этапты өз орду менен колдоно турган болсок, ар бир принциптерди кармана турган болсок, анда биз убакытты туура пайдаланууга толук кандуу мүмкүнчүлүк ала алабыз да. Анткени бириси болбосо, экинчиси болбой калса, дагы бириси болуп, дагы үчүнчүсү болбой калса, дагы убакытты продуктивдүү пайдаланууга мүмкүнчүлүк болбой калат. Мындайча айтканда, максатың болуп, план болбосо максатың ишке ашпайт. Пландарың болуп, бирок ал кайсыл жерге барып бүтөөрүн билбесең, анда дагы пландаштыруу дагы ишке ашпайт. Демек экөө тең болуш керек. Максат жана пландаштыруу. Бул биринчи принцип да, бул биринчи принцип.